Бирок чубак ажынын бул дүйнөдөн каза болгондугу келбети келишкен, дайыма жарык маанайда жылмайып жүргөн, күлкү тартуулаган чубак ажы эмес. Жанагы жаш балдар, аксакалдар, аялдар, эжелер, карындаштар ыйлаганы ал чубак ажынын өзүнүн каза болгондугу эмес. Иннал улама варасатул анбия, пайгамбардын дагы чыныгы бир мурас корудан ажырагандыгыбыз үчүн ыйладык. Кээде биз бир саясатчы, бир бай бирөө өткөн кезде орду толгус жоготуу болду дейт. Чыныгы орду толгус жоготуу болсо ушу чубак ажы болду деле. Маркум чубак ажы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы мураскору болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динар, дирхам, алтын, күмүш калтырган жок. Өзүнөн кийин кереметтүү Куран, пайгамбардын хадистерин ошол Куран түшкөн жерде Меккеде окуп, пайгамбар алейхиссалам туулуп өскөн, киндик каны тамган жердеги илимдерди алып келип кыргыз элине тартуулаган, пайгамбардын чыныгы мураскорунан ажыраган күнүбүз ошого ботодой ыйлады. Жараткан Аллах табарыга маркум ажекебиздин мүрзөсүн кенен нурдуу жаткан жерини бейиштин бакчалардан бир бакча кылсын. Ал эми чубак ажынын сүйгөн мухлистери, күйөрмандары силерге эгер чыныгы сүйсөк бүгүн роликти көрүп көзүбүздөн жаш агызып коюп таасирленүү эмес, сүйгөнү чын болсо сүйгөнүнүн айтканын аткарат. Эте жаштар баарың сүйгөнсүн. Сүйгөнүң түнгү саат 12-де кел десе келесин. Сүйгөнүң менен көбүрөөк сүйлөшкүң келет. Астынан кеткиң келбейт. Сүйгөнүнүн жакшы көрдөгөн нерсесин аткаргысы келет. Чубак ажын сүйөбүзбү? Ага көчөгө атыны коюп коюу менен гана болбойт.